аял киши көзөткөндөн кийин анын күйөөсү дагы жакындык кылган болбойт да кармагангачы. Себеби аял киши көзөткөндөн кийин күйөөсү ага намакандар катарына кошулуп калат дагы. Аны кармаганга, кабырга койгонго күйөөсүнүн акысы жок шарият боюнча. Аны балдары, неберелери, үкөлөрү, акелери, ошо бир туугандары ушулар гана кое алат да кабыргачы. Негизи дайыма аял кишини кабырга коюп аткан кезде бетине көшөгө болсо бул жакшы. Башкалардын көзүнөн далда болсун депчи. Мен кокусундай унутулуп калып башка болуп калган балда болгондо ошо сырттагы эркектер аял кишинин кабырга коюлуп аткан кезде аны карап отурушу өзү жакшы эмес. Мейли көшөгө жок болсо да бар болсо дагычы. Дайыма эсиңиздерде болсун, кабырга аял кишини алып келген кезде аны кабырга коюп аткан кезде сырттагылар шыкалап карабаш керек да. Бизде ошону аңдып тура беребиз да, ушу кантип киргизип аткан депчи, ушу кабырга койгондагычы. Ошо аял кишини кабырга коердо, бирок шарият боюнча талаптарын ичине канааттандырып эске салып койсок жакшы болот.